Optima Business юридикалык жактар үчүн жаңы жана заманбап интернет-банкинг. Операциялардын таржымалы. Башкы беттеги операциялар таржымалы деген салмакка өтүңүз. Ал жерден сиз бүгүнкү күнгө карата бардык эсептер боюнча болгон операцияларды көрө аласыз. Сумма, валюта, документтин номери, түзүлгөн күнү жана операциянын түрү сыяктуу операциялардын негизги параметрлери көрүнүп турат. Курсордо операциянын статусун алып барсаңыз, статус буга чейин кантип өзгөрүп келгенин көрөсүз. Операциялардын оң жагында статусуна жараша төмөнкүлөрдү жасоого болот. Четке кагуу, өчүрүү, редакциялоо, кол коюуга жөнөтүү, кайталоо, жүктөө алуу, толук маалыматтарды көрүп, бул операция үчүн жеткиликтүү болгон иш-аракеттерди жасоо үчүн төлөмдүн өзүн басыңыз. Башка күндөрү болгон операциялардын таржымалын көрүп чыгыш үчүн фильтрге керектүү күндөрдү жазып, колдонуу дегенди басыңыз. Ошондо тандалган күндөрү болгон операциялардын тизмеси чыгат. Операцияларды статустар боюнча чыпкалоо үчүн тиешелүү жерин басыңыз. Кол коюуга даяр болгон операциялар чыгат. Редакциялоого жөнөтүлгөн операциялар көрсөтүлөт. Аткарылгандар, банк кабыл алган жана аткарган операциялар чыгат. Четке кагылгандар, жокко чыгарылган операциялардын тизмеси көрсөтүлөт. Банк тарабынан четке кагылды, кабыл алынып, бирок банк четке каккан операциялар көрсөтүлүп, жанында баш тартууга эмне себеп болгону жазылат. Менин черновиктерим. Сиз түзөө баштап, бирок аягына чыга элек операциялардын тизмеси көрсөтүлөт. Башка колдонуучулардын да мындай операциялары баары деген терезеге чыгат. Optima Business сиздин бизнесиңиз үчүн мыкты сервис.